Gets round. Goretzka, and down she goes to the... And it's a spin flyer. Magnificent. Саламатсыздар урматтуу Супер KG порталынын көрүүчүлөрү, сиздер менен бүгүн биз Сербиянын борбору Белград шаарында болуп өткөн күрөш боюнча дүйнө кубогу жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул дүйнө кубогуна коронавирус пандемиясынан улам көптөгөн өлкөдөн спортчулар катыша албай калышты. Алыс кетпей алсак, коңшу Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандан спортчулар катыша алган жок. Ал эми Кыргыз өлкөсүнүн атынан дүйнө кубогуна жалпы 20 балбан катышты. Анын ичинен 3 алтын, 5 коло медаль утууга жетишишти. Дүйнө кубогу 12 декабрь күнү старт алды. Мелдештин алгачкы күнүндө эле күрөштүн грек-рим түрү боюнча 5 кыргыз балбаны килем үстүнө чыкты. 55 кг салмак ченде килемге чыккан Балбай Дордоков алгач эле украиналык балбан Владислав Кускону 6-0 эсебинде жеңип чейрек финалга чыкты. Чейрек финалда Балбай индиялык Арджун Халакурки аттуу балбанды 10-5 эсебинде жеңди. Муну менен Балбай жарым финалга чыкты. Жарым финалдык беттеште Балбай орусиялык Эркин Сефершаевке утулуп калды. Муну менен Балбай Дордоков коло байге үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алып, азербайжандык балбанга 3-0 эсебинде жеңилип калды. 72 кг салмак ченде килемге чыккан кыргыз балбаны Руслан Царев алгачкы беттешинде эле венгриялык Балинт Карпаши аттуу балбанга 2-1 эсебинде утулду. Венгриялык балбан финалга чыккандыгына байланыштуу Руслан Царев коло байге үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алды. Коло байге үчүн беттеште Руслан Царев болгариялык Айк Мнацканян аттуу балбан менен кескелип 3-1 эсебинде жеңишке жетти. Муну менен Руслан Царев дүйнө кубогунда кыргыз курамасына алгачкы медальды алып келди. 77 кг салмак ченде килемге чыккан Акчол Махмудов алгачкы жүрүшүндө эле алжирлик Абдуакали аттуу балбанды 7-4 эсебинде жеңди. Кийинки жүрүшүндө Акчол жергиликтүү балбан Виктор Немеске каршы чыгып 3-0 эсебинде жеңилип калды. Жарым финалга чыккан Виктор Немес орусиялык балбан Роман Власовго жеңилгендигине байланыштуу Акчол Махмудов тилекке каршы турнирдеги жүрүшүн токтотту. 13 декабрда Мелдештин 2-күнү старт алды. Бул күнү күрөштүн грек-рим түрү боюнча 5 кыргыз балбаны килем үстүнө чыкты. 60 кг салмак ченде килемге чыккан Жоламан Шаршанбеков алгачкы жүрүшүндө эле белорусиялык Максим Казарскийди 8-0 эсебинде жеңип, чейрек финалга чыкты. Чейрек финалда ал молдовалык Виктор Чабануну дагы 8-0 эсебинде жеңип, жарым финалга чыга алды. Жарым финалда Жоламан Шаршанбеков түркиялык Ахмет Аярды 5-1 эсебинде жеңип, дүйнө кубогунун финалына чыкты. Финалдык беттеште Жоламан Шаршанбеков орусиялык күчтүү балбан Степан Марьянан менен кескелди. Эки балбан тең кызыктуу беттеш тартуулап 4-4 эсебинде беттеш аяктады. Жоламан Шаршанбеков акыркы болуп ыкмат жасагандыгы үчүн жеңүүчү аталды. Муну менен Жоламан Шаршанбеков дүйнө кубогунда кыргыз курамасына алгачкылардан болуп алтын медальды алып келди. Мелдешке 63 кг салмак ченде катышкан Калуу Сулайманов негизинен эле күчтүү атаандаштарга туш келип калды. Ал алгачкы жүрүшүндө эле 2018-жылы Европа чемпиону болгон румыниялык Михаил Михуцты 2-1 эсебинде жеңди. Чейрек финалга чыккан Калуу Сулайманов чейрек финалда Европа чемпиону болгон армениялык Геворг Гарбян менен кескелип 4-3 эсебинде жеңди. Жарым финалдык беттеште Калуу Сулайманов күчтүү делинген орусиялык Жамболот Лёкаев менен кескелип 6-0 эсебинде тилекке каршы жеңилүү ызасын тартып калды. Бирок Калуу Сулайманов турнирдеги жүрүшүн муну менен токтоткон жок. Ал коло байге үчүн беттеште 2019-жылы Европа чемпиондугунда коло байгеге болгон Талех Мамадов менен кескелип 7-6 эсебинде жеңип, коло байгеге болду. 67 кг салмакта килемге чыккан Халмурат Ибрагимов алгачкы беттешинде франциялык Гагик Мишай Сноян аттуу балбанды 11-5 эсебинде утту. Чейрек финалда кыргыз балбан индиялык Ашуну 10-0 эсебинде утуп, жарым финалда орусиялык Насир Рашидовичке 9-0 эсебинде утулуп калды. Муну менен Халмурат Ибрагимов коло байге үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алып, коло медаль үчүн күрөштө польшалык Роман Почерковскийге 6-3 эсебинде жеңилип калды. 82 кг салмак ченде килемге чыккан Кайрат Түгөлбаев алгачкы жүрүшүндө эле Рио 2016 жайкы Олимпиада оюндарынын катышуучусу
быйыл Рим шаарында өткөн Европа чемпиондугунда күмүш байгеге болгон болгариялык Даниэл Александровго каршы туруп 5-3 эсебинде жеңилип калды. Каршылаш чейрек финалда германиялык балбанга жеңилгендигине байланыштуу Кайрат Түгөлбаев турнирдеги жүрүшүн тилекке каршы токтотту. Дүйнө кубогуна 97 кг салмак ченинде катышкан кыргыз балбаны Үзүр Жусупбеков алгачкы жүрүшүн эле 8-1 финалда баштады. 8-1 финалдык беттеште 2016 жылы Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өткөн жайкы Олимпиада оюндарынын катышуучусу алжирлик балбан Адем Буджемлин менен кескелип, аны 9-0 эсебинде утту. Кийинки жүрүшүндө кыргыз балбаны венгриялык Алекс Жокеге 4-3 эсебинде жеңилип калды. Венгриялык балбан финалга чыккандыгына байланыштуу Үзүр Жусупбеков коло байге үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алуу үчүн грециялык балбан Михаил Йосфидисти 4-2 эсебинде жеңип, коло байге үчүн күрөштө чехиялык Артур Омаровго 4-1 эсебинде жеңилип калды. Муну менен Үзүр Жусупбеков турнирдеги жүрүшүн токтотту. Он 4 декабрда кыз келиндер күрөшү башталды. Анда 62 кг салмак ченинде килемге чыккан Айсулуу Тыныбекова алгачкы жүрүшүндө эле румыниялык атаандашын 10-0 эсебинде мөөнөтүнөн мурда жеңип, кийинки баскычка өттү. Кийинки баскычта Тыныбекова түркиялык Кансу Аксой аттуу балбан кызды ушул эле эсеп менен жеңип, жарым финалга жолдомо ала алды. Жарым финалдык беттеште Айсулуу Тыныбекова күчтүү делинген орусиялык балбан Любовь Овчарова менен кескелип, 13-2 эсебинде жеңди. Муну менен финалдык беттешке чыккан Айсулуу Тыныбекова финалда 2019 жылы Европа оюндарында чемпионат алган латвиялык Анастасия Григорьева менен кескелип, атаандашын 14-0 эсебинде мөөнөтүнөн мурда жеңип, дүйнө кубогун багындырды. Муну менен Айсулуу Тыныбекова кыргыз курамасына алтын алып келген экинчи балбан болду. Ушул эле күнү 76 кг салмак ченинде кыргыз өлкөсүнүн атынан катышкан Айпери Медет кызы алгачкы жүрүшүн эле чейрек финалдан баштады. Чейрек финалда Айпери болгариялык Мария Аряшкова аттуу балбанды 5-3 эсебинде жеңип, турнирдин жарым финалына жолдомо алды. Жарым финалдык беттеште Айпери Медет кызы дүйнө чемпиону болгон германиялык Алина Фокке менен кескелип, 4-6 эсебинде жеңилип калды. Германиялык балбан финалга жолдомо алса, Айпери Медет кызы коло байге үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алды. Коло байге үчүн кармашта Айпери орусиялык Екатерина Букина аттуу кыз менен кескелип, 11-8 эсебинде атаандашын жеңип, дүйнө кубогунда коло медалга ээ болду. Дүйнө кубогуна 68 кг салмак ченинде катышкан кыргыз кызы Мерим Жуманазарова алгачкы жүрүшүн эле чейрек финалдан баштады. Чейрек финалда ал беларусиялык Анна Сатчанка аттуу балбан кыз менен кескелип, анын даалсын жерге таза басып, жарым финалга жолдомо алды. Жарым финалда Мерим Жуманазарова украиналык Алина Стадник аттуу балбан кызы менен кескелип, эки балбан тең мыкты беттеш тартуулап, эсеп 6-6 болуп, калыстар жеңишти кыргыз балбан кызына ыйгарышты. Муну менен Мерим Жуманазарова дүйнө кубогунун финалдык беттешине чыга алды. Финалда ал чехиялык Адела Ханзилкованы 8-2 эсебинде жеңип, дүйнө кубогунда алтын медалга ээ болду. Муну менен Мерим Жуманазарова кыргыз курамасына 3-чү алтын медалды алып келди. Ал эми 57 кг салмак ченинде катышкан кыргыз балбан кызы Нураида Анаркулова алгачкы беттешинде эле польшалык Патрисия Гиль аттуу балбан кызга 8-4 эсебинде жеңилип, турнирден четтеп калды. Он 6 декабрда эркектер арасында эркин күрөш боюнча мелдештер башталды. Бул мелдешке алгач эле 57 кг салмакта Бекболот Мырзаназар уулу алжирлик Абделхак Кербачевге каршы чыкты. Анда ал атаандашына эч кандай мүмкүнчүлүк бербей 10-0 эсебинде мөөнөтүнөн мурда жеңди. Муну менен
Бекболот Мырзаназар уулу 8-1 финалдык беттешке чыгып, атаандашы килемге чыкпагандыгына байланыштуу кыргыз балбаны түз эле чейрек финалга жолдомо алды. Чейрек финалда кыргыз балбаны 2018-2019 жылдары дүйнө чемпиону жеңген орусиялык Заур Угуев менен кескелип 9-0 эсебинде жеңилип калды. Бирок Бекболотто коло байге үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк бар болчу. Ал коло байге үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алуу үчүн белорусиялык балбанга тилекке каршы жеңилип калды. Дүйнө кубогуна 61 кг салмак ченинде катышкан Азия чемпиону Улукбек Жолдошбеков алгачкы жүрүшүн эле 8-1 финалда баштады. Анда ал аргентиналык Агустин Дестербас аттуу балбанга 14 эсебинде тилекке каршы жеңилип калды. Кыргыз балбанынын мындан аркы жүрүшү аргентиналык балбандан көз каранды болчу. Дестербас 4-1 финалда индиялык балбанды жеңип, жарым финалда орусиялык Абаскаджи Магомедовго 7-0 эсебинде жеңилди. Муну менен Улукбек Жолдошбеков тилекке каршы турнирдеги жүрүшүн токтотууга аргасыз болду. Дүйнө кубогуна 65 кг салмак ченинде катышкан кыргыз балбан Эрназар Акматалиев алгачкы жүрүшүн эле 8-1 финалдан баштады. Анда ал италиялык балбанды 10-0 эсебинде жеңип, чейрек финалга чыкты. Чейрек финалда Эрназар азербайжандык Хаджи Алиев менен кескелип, тилекке каршы 6-4 эсебинде жеңилип калды. Азербайжандык балбан жарым финалдан венгриялык Исмаил Мусакеевке 7-6 эсебинде жеңилгендигине байланыштуу Эрназар Акматалиев турнирден четтеп калды. Мелдешке 70 кг салмак ченинде катышкан кыргыз балбан Исламбек Орозбеков алгач Албаниянын балбаны менен кескелбек. Албаниянын балбаны килемге чыкпагандыгына байланыштуу Исламбек Орозбеков чейрек финалга чыгып, чейрек финалдык беттеште индиялык балбанды 12-2 эсебинде мөөнөтүнөн мурда жеңди. Муну менен жарым финалга чыгып, ал жактан быйыл Рим шаарында өткөн Европа чемпиондугунда коло байгеге ээ болгон түркиялык Хайдар Явузга 6-0 эсебинде жеңилип калды. Коло байге үчүн беттеште Исламбек Орозбеков азербайжандык балбан Гиттин Магомед Гаджиев менен кескелип, 5-6 эсебинде жеңип, дүйнө кубогунда коло байгеге ээ болду. Ал эми Белградта өткөн дүйнө кубогуна 74 кг салмак ченинде катышкан кыргыз балбан Саякбай Усупов алгачкы атаандашы эстониялык балбан Аймар Андуресини 8-1 эсебинде жеңип, турнирдин 8-1 баскычына жолдомо алды. Ал жактан кыргыз балбаны беларустук Азамат Нуриковго 4-3 эсебинде тилекке каршы жеңилип, турнирден четтеп калды. Мелдешке 79 кг салмак ченинде катышкан кыргыз балбаны Арсалан Будажабов алгачкы жүрүшүндө эле армениялык Арман Авагянды 6-2 эсебинде жеңип, турнирдин 8-1 финалына чыккан. 8-1 финалда Арсалан словакиялык Ахсарбек Гулаевке акыркы секундта жеңишти тарттырып жиберди. Чейрек финалда Гулаев түркиялык Мухаммед Катаноглуга 11-0 эсебинде жеңилип калды. Муну менен кыргыз балбаны турнирдеги жүрүшүн тилекке каршы токтотту. Дүйнө кубогуна 125 кг салмак ченинде катышкан кыргыз балбаны Аял Лазарев алгачкы жүрүшүндө канадалык балбан Амарвир Десини 11-8 эсебинде жеңип, мелдештин кийинки баскычына өттү. Чейрек финалда ал молдовалык Игор Олар менен кескелип, 4-2 эсебинде жеңди. Муну менен жарым финалга чыккан Аял Лазарев жарым финалда Рио 2016 жайкы Олимпиада оюндарында жеңилген польшалык Роберт Баранга кайрадан 6-0 эсебинде жеңилип калды. Коло байге үчүн беттеште азербайжандык балбан Гиттин Магомед Гаджиев менен кескелип, 5-6 эсебинде жеңишке жетти. Муну менен Аял Лазарев дүйнө кубогунда коло байгеге ээ болду.